Кыргыз Республикасынын фондолук рыногунда брокердик компаниялардын ишмердүүлүгү кардарларды аралыктан санариптик идентификациялоо жана верификациялоо аркылуу жаңы санариптик деңгээлге көтөрүлдү. Кызматкерлер кардарлардын документтерин кол менен текшерип, мурда брокердик компаниянын кеңсесинде келишим түзүүдө баалуу кагаздар рыногу кол эмгегине негизделген процесстерге абдан көз каранды болчу. Кардарлар брокердик компаниялардын кеңселерине өзү барып, кагаз түрүндөгү келишимдерди түзүп, бюрократиялык жол жоболорго көп убакыт коротушчу. Натыйжада потенциалдуу инвесторлор фондолук рынокко инвестиция салуу мүмкүнчүлүктөрүнөн четте калчу. Мындай модель фондолук рыноктун өнүгүшүн чектеп, инвестицияларды калктын кеңири катмары үчүн жеткиликсиз кылып келген. Мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, талкуулар, жумушчу топ, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Казмалиевдин тапшырмасынын негизинде жана президенттин администрациясынын координациясы алдында ишке ашырылган өкмөттүк акселераторлор 100 күндүк программасынын алкагында тиешелүү мамлекеттик органдардын катышуусу менен процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Мамлекеттик жөнгө салуунун максаты бул финансылык кызматтарды көрсөтүүдө кардарларды аралыктан санариптик идентификациялоо жана верификациялоо боюнча комплекстүү, ачык айкын жана тобокелдиктерге багытталган укуктук механизмди түзүү. Ошондой эле жөнгө салуучу тоскоолдуктарды жоюу жана баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучуларына бул процесстерди жүргүзүү шарт түзүү болуп саналат. Ошондой эле президенттин иш башкармасына караштуу кызмат мамлекеттик мекемеси менен кызматташтык күчөдү. Аталган мекеме тарабынан ишке ашырылган сервистин алкагында баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучуларына жарандардын паспорттук маалыматтарын текшерүү үчүн мамлекеттик улуттук паспорттар реестринин маалыматтарына жетүү мүмкүнчүлүгүн берүү каралды. Бул механизм кардарларды аралыктан идентификациялоо жана верификациялоо жол жоболорун жүргүзүүгө шарт түзөт. Колдонуудагы мыйзамдардын алкагында тобокелдикке багытталган мамилени жана ФАТФтын эл аралык стандартынын негизинде кардарларды идентификациялоонун жана верификациялоонун заманбап механизмдери киргизилген. Бул системалар кардардын санариптик маалыматтарын, анын ичинде IP дарегин, геолокациясын, түзмүктүн идентификаторун жана жүрүм-турум өзгөчөлүктөрүн талоого мүмкүндүк берип, алдамчылыктан жана дроп адамдарды колдоонун алдын алууга өбөлгө түзөт. Бул механизмдерди ишке ашыруу кардарлар үчүн заманбап финансылык кызматтарга жеткиликтүүлүктү, жөнөкөйлүктү менен бирге финансылык коопсуздуктун жогорку деңгээлин камсыз кылууга мүмкүндүк берет. Бул жаатта Кыргыз фондолук биржасында өз ишин алып барууда. Биз болсо финансы министрлигинин жардамы менен азыркы учурда биздин программдык продуктту жаңылаттык. Андан тышкары оборудование жаңы алынган. Ошонун алкагында азыркы учурда арадан идентификациялоо кирип аткан. Бул болсо жакшы көрүнүч, бул болсо санариптештирүүгө өтө чоң кадам. Азыр Кыргызстандын каалаган жеринен эле ошол паспорт жана жашаган жеринен маалымат жетиштүү. Эгерде мурда кардарларды тейлөө үчүн ушу кардар атайын брокердик компаниялардын кеңсесине келип, кагаз түрүндө келишимге кол коюп, жана ошол брокердик эсеп ачуу үчүн 2 күн, 3 күндү сараптаса, брокердик компаниялардын кеңселери Кыргызстанда болгону ушу чоң шаарларда эле, Бишкек же болбосо Ошто эле, башка региондордо брокердик компаниялардын кеңселери жок. Ошондуктан бул брокердик эсеп ачуу үчүн аябай көп убакытты сарапташчу. Эми бул мүмкүнчүлүк киргизилгенден кийин бул азыр болсо ошо алыстан эле, аралыктан эле идентификация өтүү болгону ушу 5-10 мүнөт эле талап кылат. Бүгүнкү күндө брокердик компаниялардын платформасы ушу мобилдик тиркеме аркылуу эле брокердик эсепти ачуу, ошол ар бир эле Кыргызстандын жарандары ошо өзүнүн үйдөрүнөн, өзүнүн иштеген жеринен эле ошо брокердик эсеп ачуу азыр ушу биздин адис көргөзүп берет. Бул кандай жөнөкөй жана ошо олтуруп эле 5-10 мүнөттүн ичинде брокердик эсепти ачып койсо болот. Катталган абдан жеңил.
сизге бир гана почта керек. Ошо почтаңызга пароль өлүп кирип, документтерден болсо паспорт менен жашаган жериңиздин маалымат керек. Башка ошо кошумча документтериңиз кереги жок. Алар баары текшерүүдөн өткөндөн кийин сиз селфи верификацияны өтөсүз. Ошол текшерүүдөн өткөндөн кийин сиздин эсебиңиз ачылат. Эсебиңиз ачылгандан кийин биздин ушу колдонмонун ичинде көрсөңүз болот. Сиз ушу америкалык рынокты, Кытай, Европа, Кыргызстан, Казакстан ушу баалуу кагаздарыңызды бир эле басым менен ошо колдонмонун ичинде эле алсаңыз болот. 100 күндүк реформанын алкагында чет өлкөлүктөргө Кыргызстанга келбестен эле аралыктан эсеп ачууга, келишим түзүүгө жана баалуу кагаздар рыногуна инвестиция салууга мүмкүндүк берген ченемдик укуктук база жана санариптик чечимдер иштелип чыкты. Бул реформа фондулук рынокто өнүктүрүүгө жана инвестицияларды тартууга шарт түзөт.